Амансыздар урматтуу биздин Салам медианын катталуучулары, жалпыңыздардын улуу Рамазан айыңыздар менен. Учурда мусулмандар эңсеп күткөн ыйык Рамазан айы. Ар бир мусулмандын 5 парызынын бирөө болгон орозо кармоонун мааниси жөн гана тамак аш, суусундуктардан баш тартуу эмес. Орозо кармоо бир айдын ичинде өзүбүздүн ким экендигибизди, жаратуучубузду таанып жашоо тууралуу терең ой жүгүртүүгө багыттайт. Окумуштуулардын адамдагы адаттар 21 күн же 1 айдын ичинде калыптанары туурасында бир топ эмгектери бар. Анын сыңарындай жан дүйнөнүн улуу мектеби болгон Рамазан айында адам өзүн жакшы жакка өзгөртүүсү толук мүмкүн. 1 айлык орозо бизге эмнени үйрөтөт? Орозо бизди сабырдуулукка тарбиялап, бир күн бою эч нерсе ичпей, ачка жүрүү аркылуу адам баласы сабыр кылганга үйрөнөт. Эгер бирөө анын ачуусуна тийсе, ал ошол адамга жаман сөз айтып, анын деңгээлине түшпөй, сабырдуулук менен ага көңүл бурбай же жөн гана кечирип коюуну өздөштүрөт. Орозо туткан адам эң жөнөкөй бир күкүм нан, бир тамчы суунун кадырын биле баштайт. Тойлордо баштык менен ыргытылган тамак аштардын баркын түшүнөт. Орозо адамды кайрымдуу кылат. Кыргызда ач кадырын ток билбейт деген жакшы сөз бар. Анын сыңарындай бир күн бою ачка жүргөн адам бир кесим нанга жетпей, ачка уктагандардын кайгысын түшүнө баштайт. Бул аны кайрымдуулукка үндөйт. Орозо адамды кыйынчылыкка да даярдайт. Жашоодо ар кандай кырдаалдар болот. Ошолордун бири бир кесим нанга жетпей калган убактар. Орозо кармаган адамдын организми ачкалыкты көтөрүүгө жөндөмдүү болуп калат. Анткени ал напсиси менен кантип күрөшүүнү билип, аң сезимин контролдоо менен бул кыйынчылыкты жеңип чыгууга иммунитети калыптанган болот. Орозо убакытты туура бөлүштүрүүгө үйрөтөт. Орозо кармаган адам ооз бекитерде уктап калбасы үчүн жумуштарын убагында жасап, көп чарчабоого, уйку режимин контролдоого аргасыз болот. Орозо учурунда адам ар дайым күн чыкканга чейин туруп, башка айларда көрбөгөн жаратылыштын сулуулугун, күндүн чыгышын көрүп, андан өзгөчө энергия жана ырахат алат. Орозолуу адам күн сайын таң эрте ойгонуп, ар дайым эрте турганга үйрөнөт. Орозо адамдарды жакындары менен катташканга үйрөтүп, Рамазанда бир тууган, кошуналар бири-бири менен ооз ачырууга чакырышат. Рамазан айынын өзгөчө атмосферасында жайылган дасторкон үстүндө жакындарың менен жакшы нерселерди сүйлөшүп отуруу, ынтымак, достук, сүйүүнүн таасирин адам бүткүл жан дүйнөсү менен сезип, андан ырахат алат. Рамазан айы бүткөн соң да ал балким көрө оокат менен жүрө бербей, мурдага караганда тууган туушкандар менен бат-бат катташып турууну адат кылып алат. Орозо адамды ушак, жалган сүйлөөдөн арылтат. Ыйык Рамазан айынын ар бир мүнөтү баа жеткис кымбат. Анда адамдар болушунча көп сооп таап калууга аракеттенишет. Bir айда ушак жалган сүйлөөгө такыр орун жок. 1 ай бою жалган ушак сүйлөбөгө аракет кылышат. Ал эми 1 айлык адат кийин жоголуп кетпей, уланышына кепилдик жогору. Жалпыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мындан ары дагы ар кандай кызыктуу, керектүү кеңештерди Салам медианын YouTube каналынан көрүп уга аласыздар. Жана бизге катталып коюуну унутпаңыздар. Саламыңыз түз болсун.